Баш каланын 4 районунун инспекторлору мэриянын муниципалдык аймактык башкармалыгынын адистери менен бирге күн сайын от жаккан үйлөрдү текшерүүдө. Бул жолу 1-май райондук администрациясынын кызматкерлери көчө бойлой мончо иштеткен турак жайларды кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Оттон чыккан ысык күлдүн кесепетинен бул аймакта таштанды таштоочу челектер түтө болтуруп, өрт чыккан учурлар көп эле болгон. Буга байланыштуу тазалыктын кызматкерлери гүлдү челекке эмес, жерге төгүп коюуну өтүнгөн. Бул жерде өткөндө ошондой болду. Аны бир материал таштаганда бир өрттөнүп кетти, ошондой болду. Күйдү анан атак андай ташташпайт бу жерде. Өзү бир трактор келет, постоянно айтат ушулар жерге төккүлө бизге жүктөгөн оңой дейт. А контейнерге төксөң айыкты бомуштар чукуп атат. Ичинде чогуу болуп күйүп кетип атты. Адистердин айтымында таштанды салган идишке тигүүчү цехтерден синтетикалык кеземелердин калдыктары да түшөт. Ошондой эле желим идиштер да салынат. Ага ысык күл кошулганда өрттүн чыгышын шарттайт жана экологияны булгайт. Аны алдын алуу максатында 4 жылдан бери байма-бай текшерүүлөр жүргүзүлүп келет. Эгерде мындай фактылар катталса, мыйзам бузуучуга жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сомго чейин айып салынат. Күлүн түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз колдон келишинче эле. Чтоб бул жерден күлүн чыгарганда муздатып, анан жанагы мусорный ящиктер өрттөнүп кетпеш үчүнчү. Ошондой алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, эми аз-аздан элдер түшүнүп келатышат. Бишкек шаары боюнча күн сайын рейд текшерүүлөр жүрүп турат инспекция тарабынан. Мындай катталуулар болот. 21-жылга 36 факт катталган. 336 миң жалпы суммага айыппул салынган. Бул көбүнчө мындай бузуулар ушундай жыл массив, жаңы конуштар жактан көп болот жана өлкөдө оттон чыккан көлдү төгүү үчүн атайын идиш болбогон соң, адамдар көлдү кадимки шаардын көчөлөрүндөгү таштанды таштоочу челекке төгүшөт. Бирок челекке курулуш калдыктары менен ыргытууга болбойт. Правилами благоустройства города Бишкек для населения допускается. Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежесине ылайык тазалык ишканасына калкуу үчүн ачык келишим түзүүгө уруксат берилген. Ал үчүн ачык жарыя келишимин Эркинто гезитине жарыялайбыз. Келишимдин алкагында гана шаар тургундары таштанды таштоочу челекке таштанды ыргыта. Мисалы киши башына ай сайын 22 сом, ал эми пенсионерлер 6 сом төлөйт. Кыргызстанда таштанды көйгөйү өтө актуалдуу маселе. Бирок айлана тегеректи тазалап коюу ар бир жарандын милдети. Анткени таштанды айлана чөрүнө булгоочу зат жана ал адамдын саламаттыгына, тирүү организмге терс таасирин тийгизери белгилүү. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.